Серептүү телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. 27 сентябрь күнү Барскон айылынан Каракол шаарын көздөй курбу кызымдын үйүнө барам деп кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан 2008-жылкы кыз изделип жаткан окуядан көп узабай 29 сентябрь күнү анын жансыз денеси Боом капчык айылында табылган. Бул окуядан улам бизге маркумдун жакынымын деген агасы кайрылып, окуянын чоо жайын айтып берген. Материал жарык көргөндөн кийин Ички иштер министрлиги маалымат таратып, бул видеодо сүйлөп жаткан адамдын окуяга эч кандай тиешеси жок экенин, ал жөн гана хайп кармоо үчүн бул жолго баргандыгын айтып, видео материал жарыялашкан. Ал эми дал ушул окуянын чоо жайын Айсулуунун жакындарынан билүү үчүн биз Ысык Көл облусундагы Барскон айылына келдик. Анда эмесе алдыда биргеликте билели. Биз Ысык Көл облусундагы Барскон айылына келип турабыз. Азыркы учурда менин жанымда турган Айсулуунун апасы. Айтсаңыз, ошол окуядагы Ички иштер министрлиги тараткан видеодогу бала сиздерге ким болот? Көчөдөн эле келип эле негизи ошо Ички иштер министрлиги тараткан маалыматтагыдай хайп кармоо үчүн ушул ишке барганбы, же сиз ал баланы тааныйсызбы негизи? Ал баланы мен тааныйм. Биз элден кайрылууга, ошо элге салса, элден жардам сураса, ошо элге эл билсин деген биз ал баланы тааныйбыз. Ал бала да бизди тааныйт. Ал бала менен кандайча таанышсыздар? Эң алгач эле ошо өзүңүздөр кайрылдыңыздар беле? Ушул элге жеткир, ушинтип биздин үнүбүздү жеткизип бер деп кандайча таанышсыздар? Кандайча тууганчылыгыңыздар бар? Же ким болот ал сиздерге? Мен эжемдин сиңдисинин балам, катышым эмес, туугандары болобуз. Өзүм жактан туугандарым болот. Биз өзүбүз кайрылганбыз. Элге билдирүүнү, акыйкатты издөөнү. Анан ошол коомчулукка тарап аткан маалыматта ошол жигит айткан маалыматтын ичинде калып болгон маалымат барбы? Мындайча айтканда, фейковый маалыматты таратканбы? Ошол жигит кыздын жоголушу боюнча окуянын чоо жайын айтып берген, эмне кандай болгонун айтып берген. Ошол маалыматтардын ичинде туура эмес, так эмес болуп тараган маалымат барбы? Агасым деген эле. Бирок видео материалда, именно Серептүү телеканалына берген материалда айткан, мен мыйзамдуу өкүлү катары жакындардын кайрылуусу менен келдим, бирок мен бир тууганы эмесмин деп айтылган да. Туура эле экен анысы. Окуя боюнча Ысык Көл облусундагы аталган Барскон айылына келгенибизде маркумга Куран окутуп кишилер келип жаткан экен. Шартка байланыштуу Айсулуунун жакындары азырынча кененирээк толугураак комментарий бере албастыгын айтты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Рахматуллах.